Саламатсыздар, Айкөл студиясының көрермандары. Biz бүгін сіздер менен жолугушууда дагы бир жакшы кызыктуу коногубузду чакырып келдик. Бүгүнкү маек төрүбүздө биздин азыркы күндө Манас эпосу боюнча англисче которуп ушул китепти жарыкка чыгарган автор Акылай Байматова бизге конокко келди. Кош келипсиз, Акылай Байматова. Сиз менен бүгүн ушул маектерден көрүшүп аткандыгыбызга абдан кубанычтабыз. Эми биздин маекти баштоодон мурда могу китепти мен окурмандарга, көрөрмандарга көрсөтүп кетейин. Анткени ушул жакында эле бет ачарын кылып, Манас академиясы тарабынан жарыкка чыгып, балдарга арналган ушундай кооз сүрөттөрү менен шөкөттөлүп жарыкка чыкты ушул китеп. Ушул китепти которууда эбегейсиз зор эмгек этип ушундай жарыкка чыгарган биздин авторубуз менен жакшы маек курабыз деген ниетте турабыз. Акылай, сиз менен биз маекти пландаган болчубуз. Бая күнү ушул китептин бет ачары болуп коомчулукта абдан жылуу кабыл алынып атат да. Эми сиз өзүңүз бул жерден Кыргызстандан билим алып, анан Америкага барып, ал жакта өзүңүздүн билимиңизди улантып, ошол жактан бүлөгүтүп, балдарыңызды тарбиялап, энелик мээримиңизди төгүп, ушундай баардык нерсени бирдей алып баратып эле, анан кандай эле биздин Манас дүйнөбүзгө келип калдыңыз деген суроо бизди абдан кызыктырып атат да. Анан баягы кесибиңиз дагы филолог эмес, котормочу эмес, бирок деген ушул бир сыйкыр күч бар да, сизди бир ички дүйнөңүздү толкундантып, кандайдыр бир себептер болгон чыгар деген кызыгуу пайда болуп, анан биз сизди маекке чакырдык эле. Анда кепти ошондон баштасак, Арыбаңыз Чынар эже, саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Чоң рахмат чакырганыңызга. Ушул жерде болгонума кубанычтамын. Ооба, ушул Манас дүйнөсүнө келген өзүм мындай сыйкыр дүйнөсүнө келгениме өзүмө дагы бир жагынан бул чоң бакыт десем болот. Ар бир кыргыз үчүн күткөн да эмесмин. Эмне дегенде бул эми сыйкырдуу дүйнө болгондон кийин мындай коркунуч менен дагы ооба, анан кийин бул дагы чоң жоопкерчилик дагы. Туура. Анан мына мисалы биз өзүбүздүн тилибизде Манасты түшүнгөн менен баары бир башка тилде которуп бериш ушу биз өзүбүздөй эле кабыл алыш керек да. Башка элде элечи, башка тилде. Ошол дагы ошон үчүн чоң жоопкерчиликти түшүнүп эле анан мен өзүм балдарым үчүн мисалы берде окуду дедиңиз, берде өзүм мисалы кыргыздын кызымын, Кыргызстанда эле окуп, анан чет жака кетип Америкага да окуумду улантып, ал жактан бүтүп мектепте иштеп көп жыл иштедим. Педагогикалык тажрыйбаңыз бар. Педагогикалык тажрыйба ал жакта мамлекеттик мектепте дагы, жеке менчик мектепте дагы көп иштедим. Азыр сөзүңүзгө кичине эмне кылып кетейин деп атам да. Анда сиз ал жакта педагогикалык тажрыйбада топтосоңуз, азыр бизде ошо чет элдин билим берүү системасына өтүү көпүрөсүндө турабыз да. Анда сиздин тажрыйбаңыз биздин Кыргызстан үчүн абдан керек экен. Ооба, ошону сезип турам да. Анан кайрылабыз анда. Анда сөзүңүздү улай бериңиз. Бирок мен бул жакта окуп жүргөндө эле котормочу болчумун. Котормочу болуп иштеп жүргөм. Индиянын посольствосунда, элчилигинде котормочулукка чакырып, анан мындай жазма котормо боюнча да иштегем да. Кайсы тилден кайсы тилге которчу? Англис тилден орус тилге которчумун. Ал убакта ошо англис тили көп деле билбечү, мындай азыркыдай эмес эле да, азыр баары деле англисче сүйлөшөт го. Ошондо котормочу болуп иштеп жүрчүм студент кезде элечи. Студент кезде. Ооба. Америкага барганда дагы, ал жакта дагы 10 жылдан ашык котормочу болуп да иштедим. Фрилансер деп коет, жеке менчик компанияда котормочу, ал жакта жана иммиграционный сотто эми орус тилдүүлөр көп да. Алардын документтерин, дипломдорун баардыгын юридикалык фирмалар менен иштешип, которуп да жүрдүм. Мындай сотто дагы синхронный котормочу болуп дагы иштедим көп элечи. Анан бирок өзүм кесибим мугалим.
Мен мектепти физика математика мектепти бүткөм. Ошон үчүн физика математика химия биология аябай жакынмын. Жакшы көрөм. Олимпиадаларга катышып жүргөм. Мектепти алтын медаль менен бүткөм. Анан бул жакта мен окуган жерим КырСУда эл аралык мамилелер. Ал жакта тилди жакшы окутчу, англис тили менен немис тилди жакшы билчим. Барганда болсо баары бир ошо өзүмдүн мындай так окууларга кызыккан, так илимдерге кызыккан баары бир жардамы тийип, эмне дегенде мугалимдер ал жакта да жетишпейт. Физика, математика, химия, биология жетишпейт биздей эле. Анан мектепте ошо окуу ал жактагы окуум магистратура ошо химия боюнча, химия биология боюнча бүтүрдүм. Анан мектепте мамлекеттик мектепте иштеп калдым, жеке менчик мектепте иштеп калдым. Анан өзүм балдарым үй бүлө күтүп балалуу болуп эне болгондон кийин кайрадан ошо балдарыма Манасты айтып берейин деп айтып атып, эне катары бала тарбиялоодон улам, ооба, эң сонун. Ал жакта эми мисалы кыргыз адабиятын мен эми орус мектепте окугандан соң кыргыз адабиятын ошо Америкада окудум да. Сагынганман. Азаматсыз. 2000-жылы мисалы бир кыргыз жок эле, мен издейм, жанымда кыргыздар бар бекен деп, эми студент кезде баары бир тамагыңды өзүң жасасаң деле, бирок баары бир мындай баарлашып сүйлөшүп, өз тилинде сүйлөшкүм келген да. Анан эми орус тилдүүлөр көп, бирок кыргызды таппайм да. Анан эми неме окуганды дагы мындай өзүбүздүн адабиятты окуп көрөнчүмүн деп сагынып сүйлөгөндүчү. Анан ошо адабиятты окуп, биздин адабият мисалы классикалар Чыңгыз Айтматов эле, Төлөгөн Касымбеков, дагы Түгөлбай Сыдыкбеков, ошолордун баардыгын окуп, дагы жакшы интернет деген жакшы нерсе турбайбы? Анан балалуу болгондо ошо Манасты айтып берип атып, балдарым биринчи кызыма. Анан мындай баары бир эми бала кезиңде Манасты уккан апам окуп берсе дагы, манасчыларды угуп, баары бир мындай эми биздин каныбызда да, Манас каныбызда. Көкүрөгүбүздө уюп калган да. Ооба. Бирок мына мисалы мындай уже чоң киши болуп, эне болуп, анан ошол китепти окуганда сен башка көз караш менен ар бир сөзүн талдап, бул сөз эмне экен деп, кээ бир сөздөрүн мен да түшүнбөй кечке чейин апама чалам, филолог апам дагычы. Башка кыргыз тилчи мугалимдериме чалам, дагы жакшы болсо деген нерсе бар. Бул эмне деген сөз эле? Биз азыр кыргыз тилинде мына күнүгө бул сөздү колдонбойбуз го. Ал бул эмне деген архаизм дегендер толуп атат Манастачы. Анан алар мага түшүндүрүп берет, ушундай деп биздин деген ушунчалык кең байлык. Сизде өзүнчө эле изденүүчүлүк болгон турбайбы? Ооба, окуп алып. Академический эле изденүүчүлүк. Ооба да, ошондой болгон экен да. Кыргыз адабиятын иликтеп, ошону Манасты окуп, аларда түшүнбөгөн сөздөрдү сурап, изденүүчүлүк менен абдан чоң ийгиликтерди багындырыптыр. Ошо өзүмдү өзүм анан кийин ошо Манасты мындай эне болгондон кийин окугам, баары бир терең түшүнүп, ар бир сөзүн түшүнгөндө сен деген биз ошондо ой келди, биз өзүбүз кыргыздар мындай көп деле баалабаптырбыз да, колубузда болгон алтынды баалабай эле. Эмесе дегенде бүт мына Европада, башка өлкөлөрдө алар архитектурасы менен да ар кандай ар бир тарыхый этабында немелери бар да, жетишкендиктеричи. Биздин мына биз көчмөн болуп жүрүп, бүт байлыгыбыз, бүт акыл эсибиз баардыгыбыз ушу Манаска өтүптүр дагы. Анан биз ошону жоготпой, ушу кылымдан кылымга, ооздон ооска өтүп атып, дагы деле бизде манасчылар жаралып атат, манасчылар болуп атат. Ушу жеткенине ушунчалык бактылуу мындай сезим болуп дагы, анан кийин кыргыз элибиз жөнөкөй эл эмес экен, биздин өткөн мындай тарыхыбыз өтө улуу эл экенбиз депчи, Манасты окугандан кийин. Эми кичинесин болсун дагы балдарыма берейинчи деп, ошону түшүндүрүп, мындай кара сөз менен биринчи түшүндүрүп баштадым. Анан кийин мурун ыр жазчу экем. Анан ал жакта неме университетте окуганда дагы
мен профессорум айтып калды эле, сен жакшы жазат экенсиң эсселерди, сен ушу неме публикацияга бербейсиңби, басылышың керек экен деп. Анан агай, мен өзүм химик болсом, жок, сен неме ушундай талантың бар экен деди. Ооба. Анан ал агай мени анан редактор кылып, студенческий газеттага редактор кылганда, ошондо дагы көп мындай чөйрөгө мындай кирип кеттим да. Чындап эле мен ошол чөйрөнү өзүмө жагат экен да. Анан биздин өзүбүздүн жазуучулар жөнүндө, биздин поэзия жөнүндө аларга да айтып берип, ошого да өзүм кызыгып да кетет экен да. Анткени окуп изденип атасыз, материал топтоп атасыз, көбөйүп атат. Анан аны деген сөзсүз түрдө айтып бериш керек да. Туура, аудитория болуш керек. Анан мисалы кайсы жерин албасак дагы ошол жерде терең философиялык мындай ойлор толо да. Толо. Анан бул деген көп катмардуу бүт багыттан ошо Чокан Валиханов айткандай эле, ошо мындай Чыңгыз Айтматов дагы улуу жазуучусу айтып кеткен, бул деген биздин энциклопедиябыз. Кайсы жагы, кайсы тармакты албагын баары бир каза берсек дагы эч бүтпөгөн кенч да булчу. Туура айтасыз. Жана сиз сөзүңүздө айтып кетпедиңиз, башка өлкөлөр мисалы архитектурасы менен, тарых эмнелер менен дөөлөттөр менен даңктанышат, бизге Манас. Бирок ошол эле биздин Манасыбызда ошо архитектурада болуп атпайбы? Архитектурада бар ичинде, медицина деле бар, дипломатия, эл аралык мамилелер канча, этнография, бүт бардыгы, баары ушул мол китепте камтылган да. Туура. Сиз туура багытта кеткен экенсиз. Анан мен түшүнгөнүмө караганда, ушул Манаска кызыкканыңыз деле сиздин баягы балдарыңызды туура тарбия берейи деген энелик бир тилегиңиз ишке ашып, анан ошонун негизинде Манаска кызыгып баштаган экенсиз. Ооба. Балдарыңызга берейин деген турбайсызбы? Балдарым, ошо биринчи тун эненин тилеги аркылуу анан бир чоң ишке аттанып алган турбайсызбы? Эмне дегенде, баланы дагы мен аябай көп күттүм. Көп жыл балалуу боло албай, анан биз жубайым экөөбүз ушинтип балалуу болгондо ушунчалык бүт мындай мээримдүү тарбиялайт, музыкадан дагы, математикадан, анан энеси каяктан экен билиш керек депчи. Анан кыргыз маданиятын, кыргыздын жомокторун экөөбүз, кызым экөөбүз кичинекейинде курут жасап, мына курут деген кандай жасалат, уютуп, айран кылып, аны сүзмө кылып, экөөбүз үйрөтүп, ошондо курут болот деп гүл чатай жасап, ушул бүт жактан үйрөтчүм да. Анан ошо кыргыз деген ушундай, кыргыздын таамы ушундай деп кызыма үйрөтүп, анан негизинде кызым да төрөлгөндө, мен чоң атамдын өзү болуп төрөлгөндө, чоң атам деп, чоң атам эрте кеткен, бирок эсимде бар да, 6 жашында. Анан ген деген, кан деген өтө күчтүү экен депчи. Мен өзүм сары болсом дагы кызым мындай кара чач, кара көз болуп төрөлүп, чоң атам өзү эле болду да. Анан деп, анан ошон үчүн бул эми кыргыз боло турган деп ошентип үйрөтүп баштап, анан Манасты өзүм окуп эле, анан жомок катары айтып берип, эми бул деген чоң жомок, манасчылар деле биз чоң жомокчу деп эле айтып, жомок катары айтып жүрүп, анан кызым дагы дайыма анан менен чоңойгондо эми тили чыкканда сурап калгам, эмнеге сен Манасты ушунчалык сүйөсүң, эмнеге кечке чейин Манас, ушунчалык Манас сага өтө маанилүү деп, ошондо 5 жашында сураганда айттым. Ошондо эсимде да, мен бармын, Манас болгон үчүн мен азыр бармын. Ошо Манас болгон үчүн азыр сен да барсың. Бүт өлкө, Кыргызстан деген чоң өлкө, эми сравнительно чоң, башка элдерге караганда, бүт биздин эл ошо Манас үчүн, Манас болгон үчүн биз барбыз. Кармалып турат деп, ооба. Абдан сонун маек кырып атасыз. Анан ушул китепти эмне кылганда, мисалы которгонуңуздачы, сиз белгилүү болгондой Бексултан Жакиевдин баягы кыскартылган варианттын негизинде котордуңуз, Эми баягы которгонго келгенде дагы сиз өзүңүз котормо жаатында студент кезиңизден иштеп жүргөндөн кийин, котормодо дагы мындай
барды келди же мындай эле колго тийген эле бир материалды которо бербейсиз да. ооба Сиз да которуп атканда сапатына, ооба бардык анан кийинки окурмандар тарабынан кабыл алынуусуна көңүл бөлгөн болушуңуз керек. Кандайча ошо Бексултан Жакиевдин бириктирилген вариантына кайрылып калдыңыз котормодо? Ушу Бексултан Жакиевдин анан Марбайжиевдин кыскартылган варианттары бар эле да. Аларды мисалы немени которгондо Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаевдарды которгондо алар кыргыз тилинде биз өзүбүз окуганда дагы мен мисалы 5 жылдай аны окудум. Ар бир сөзүн эми дептерлерди көрсөңүз өзүңүз түшүнөсүз да. Мен аны жазып алып туруп, анан чалып, эми кыргыз үчүн дагы ал эми эмгек да. Мисалы 5 жыл Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков ошо бул сөз эмне, бул сөз эмне бардыгын талдап да, филология жактанчы кыргыз тилчи болбогондон кийин ошондой болуптур. Ооба, ошондой болуптур. Анан кийин аны которгондо дагы бул мисалы көп эле ар бир эле адам ошол эмгекти мындай кабыл ала бербейт да. Анан биздин мына улуу жазуучуларыбыз Бексултан Жакиев, Марбайжиев аларды бирок ошо бүт ар бир эпизодун мындай калтырбай кыскартылган хрестоматиялык варианттарды түзүшкөн ушул эки жазуучубузчу. Мисалы алар деген окуу жайлар үчүн ыр түрүндө адаптациялап чыгарышкан да, студенттерге оңой болуш үчүн. Анан архаизмдерди көп мындай колдонбойчу, бирок бүт мазмуну бар. Манастын ар бир немеси бар да, бөлүмдөрүн калтырбай. Анан ошолорду окуп чыкканда, ушулар жакшы экен дедим да. Анан колума апам келгенде мына Роза Отунбаеванын фондунан чыккан кыргыз тилинде, анан орус тилинде эки китепти алып келди да. Мен ошо балдарым төрөлгөндө ушундай кара сөз менен жазылган депчи. Анан сүрөттөр да көп экен. Мисалы ошондой кичинекей балдарга, мектепке бара элек балдарга эми жаңалар окуп келатат. Кара сөз менен аларга окуш да оңой да балдаргачы. Ыр түрүндө бардык ар бир бала эле кабыл ала бербейт. Ооба, түшүнө бербейт. Ыр түрүндө дагы деп мына поэзияны чоң адамдар деле кээ бирлер кабыл алат, кээ бирлер кабыл албайт. Ошол колума ошол китеп тийгенде сонун экен немелер да, сүрөтчү да Замир Илипов тарткан да, сонун тарткан. Анан алагайдагы Манас дүйнөсүнө кирген абдан сонун сүрөтчү да. Анан ошодон баштап айтып берип атып, анан кара сөз менен дагы мындай которгон оңой экен да. Мындай балдарга дагы жеткиликтүү неме менен баяндап айтып берип. Анын сүрөтү дагы мына бир баянды айтып берип атасың, ошонун сүрөтү дагы балдарга айтып берген жакшы да. Могу жерде сүрөттөрү. Ооба. Кан көтөрүп, Манасты кан көтөрүп, тердикке отуруп, мынакей кара сөз менен айтылган. Мынакей Манас кошойго келип аткан. Келген жоругу мынакей Манас кошой кан менен жолугуп аткан. Сүрөттү көргөндө эле ушул текст эмне жөнүндөгүнү түшүнүк алат бала. Шуну эң туура айттыңыз. Ооба. Мынакей кыргыздын узорлору менен биздин оймо чиймелерибиз менен, анан кийин кыз сайкал, ошонун бардыгын айтып берип, мисалы биринчи, үчүнчү класстагы балдар деле сүрөттү көрүп туруп, алар дагы сүрөттөн байкайт да, бул деген эмнеге бир кичинекей бала менен сурады, мен бала эмес, балдарымдын досу. Эмнеге бул кыз болсо мындай эркек катары, жокер катары кийинип алган депчи окубай туруп, ошолорду мындай суроо жаратат да, сүрөттөр дагы суроо жаратат. Туура. Анан сынчыл ойлоо менен сүрөт да. Ооба. Ошондойлорду неме алат да, балдарга ой жүгүртүүсүн дагы жакшы. Эң сонун. Анан эми сиз деген, мен азыр сиз менен сүйлөшүп, сиздин жан дүйнөңүз менен таанышып атып, бир чети сыймыктанып, кубанып атам да. Экинчи чети таң калып атам. Себеби дегенде карабайсызбы, ошонун бардыгын сиз биринчи кыргыз адабиятын окуп баштап, анан бүт бардык классиктердикин окуп, өзүңүздүн дүйнөңүздү байытып,
ошону менен эле өзүңүз байкабаган менен ошо сөз байлыгыңыз көбөйдү. Ошо кыргыз адабияты боюнча, кыргыз тааны боюнча дагы демегиңиз дүйнө таанымыңыз байыды да. Анан ошондон келип туруп көрдүңүзбү, Манаска келчү жолуңуз ушундай даярдык менен ошо биздин улуттун үлгүлөрүн окуп, өзүңүзгө сиңирип, анан кийин баягы эне болгондон кийин бул да өзүнчө касиет да, карабайсызбы? Негизи бизде баягы балага энеден өтөт дейт го. Бүт деле тарбия деле, таалим, үлгү, бүт бардыгычы эне мыкты болуш керек депчи. Эне кут болот, баягы өлкөдө дагы баягы аял заты күчтүү, аял заты назик, аял заты акылдуу, акылман болсо деп. Эми Манаста деле баягы Каныкейдин образынан баарыбыз түшүнүктүү көрүп атпайбызбы? Биздин деле бүгүнкү күндө ошо Каныкей сыяктуу аял заттар көп да. Мына ошол сиз эне болгондо ошол оюңуздун чыңалуусу мени абдан суктандырып атат да. Балдарыма мен ошо кыргыздын дитин, кыргыздын дилин үйрөтүп баштайын деп, бул абдан эне тилеги деп койсок болот. Баягы ар бир эле эне өзүнүн баласына көп жакшы нерселерди каалайт да. Бирок эми чыгармачылыгыңызга келгенде сиз котормочу, профессионал котормочу катары юридикалык жактарда да котормочу болуп иштептирсиз, көркөм сөз боюнча да котормочу болуп иштептирсиз. Анан Манасты которгондо ошолордон айырмасы эмне болду? Бир мындай ырахаты, анан же түйшүгү. Ошо салыштырып көргөнүңүздө котормолор. Эми сиз мисалы Кыргызстанда иштептирсиз, Америкада баргандан баштап котормочулукту аркалаптырсыз. Эми ошо котормочулукта ар тармактуу, ар аспектүүлүү да. Анан сиз ошолордун баарын которуп жүрүп эле Манас ааламына келгендеги котормочулук өзүңүздүн кесибиңиздеги. Ырахаты, анан түйшүгү. Ооба да. Чындап эле рахаты да, түйшүгү да чындап эле көп. Анан бул дагы мага да түрткү да берди да. Мисалы көп тарыхты изилдөө боюнча, этнографияны изилдөө боюнча, мына өзүбүздүн бул деген эми салт бизде ар бир салтыбыз ушу Манаста жазылуу эле камтылган баары. Мисалы Манас Каныкейге үйлөнгөнчү кантип ошонун баардыгы ал жерде бүт этнографиялык биздин ар бир неме бар да, салтыбыз бар. Ага деле мына немеге Манаска Алмамбет айтып атат, неге көңүлүң жок деп. Мына эки аялың бар болсо да сен бойдоксуң деп айтып атат да. Не дегенде сени атаң чындап барып өзү сага аял таап берген жок. Калың төлөбөй алдың. Алар сага куда түшүп. Олжо биринчи аялың, экинчи аялың олжобу болуп деп. Олжого келген аялдар депчи. Ошон үчүн дагы балаң жок деп Манаска Алмамбет ошентип айтып атат да. Анан кийин Манас анан Жакыпка барат. Ошонун баардыгын которуштагы мисалы фольклордук салыштырма жасайсың да. Которуп аткандачы башка элдин ошондой барбы депчи. Анан кийин сноска жасайсың. Глоссарий деп коет. Ошол жерде биздин ушундай кээ бир сөздөр которулбайт, кээ бир сөздөрдү которулат. Анан кийин ошо сноскаларда, анан кийин биздин ошо обычай обряд дегендерде дагы Манас анан барып куда түшүп Сани Рабиганы өзү тандап, мен Манасыма ылайыктуу, мага ылайыктуу келин болот экен, Манаска ылайыктуу канча боло турган кыз экен депчи. Анан тиги атасы дагы, Сани Рабиганын атасы ушунчалык чоң калым Манаска бербей эле коеюн деп, эми түрк элинин кызы болуп атат, бербей коеюн деп чоң калым айтса дагы, Жакып эми кичине сараң болуп неме алса дагы, Манас жок,
калыңды биз төлөйбүз деп айтып ошонун баардыгын түшүндүрүп көп эмгектениптирсиз ошол тарабынан. Бирок өзүмө ошол рахат да. Рахат алдыңыз. Мына рахаты ошол болот. Рахаты ошол. Эмне дегенде түйшүгү изденүүчүлүк болду. Түйшүгү изденүүчү, ар бир сөзүн издеп, эквивалент издеп, туура эмес которуп койбойн деген чоң жоопкерчилик да. Анан башка улуттардын фольклорлорун ооба салыштырып. Ооба, мына эр сайышты, жамбыны түшүндүрүп берүү да, жамбыны атып, Манастын чоролору жамбы атып атканда башка ал жакта жок. Бирок жана эр сайыш дегенде деле башка элдин ошондой турнирлери болот. Мисалы, орто кылымдардагы турнирлер болуп атат. Ошолор менен салыштырып, алар кандай эр сайыш кандай болду, биздин эр сайыш кандай болду депчи. Анан жамбыны түшүндүрүп, ошонун баардыгын мындай изденүү. Бул деген бирок эми мага өзүмө рахаттануу да. Ошондо берки котормолоруңуздан бул сизге рахатта тартуулады, анан изденүүчүлүк этапта жогорулаптыр да. А беркилерден баягы классикалык вариантта көнүп калган маш болуп элечи. Ооба. Анан бул деген мисалы өзүң тарыхын изилдесең дагы өтө чоң мындай сыймыктануу дагы. Бизде болсо мына жети атаңды таанып деп, жети атаңдын жолуңду да билсең, сен өзүңдүн бүт тарыхыңды билесиң да, өзүңдүн уруң тарыхын билесиң. Сен ким экениңди тааныйсың. Кээде биз мына мисалы азыр ошо уже аламдашуу болуп калды. Баардыгы эле англис тилинде сүйлөп атат. Биздин балдар дагы мисалы ошо Америкада кыргыздын диаспорада чоңоюп атат. Алардын балдары чоң түшүк, ал жактагы эмес, бул жердеги деле түшүк экен. Балдарыбыз кыргызча сүйлөбөйт. Мурун деле ошондой. Биз мына мисалы Совет доорунда орусча сүйлөгөнгө биз мындай ыкташып кеткенбиз. Бул деген милдеттүү түрдө бизге болгон да. Мисалы орус тилди билбесең, сен деген өспөйт элең карьераңчы. Немеге албайт, жогорку билимге ала албайсың. Ал тургай ушул окуу жайларда дагы мисалы филологиялык багытта окуйбу, кыргыз бөлүмдөрү болсо деле жалпы предметтер орус тилинде өткөрүлчү да ошол учурдачы. Анан ошондо дагы ошол кездеги биздин акындар, жазуучулар чоң мындай политкорректный болгонго муктаж болгон да. Анан көп биздин жазуучулардын эмгектери дагы цензурадан өтпөй, эми гана ошолор чыга баштады да. Анан ошолорду окуганда дагы сен мындай башкача кабыл алат экенсиң. Неме ушундай кыйынчылыктардан өткөн, мисалы Манастын баянын мындай коелук, эпосунун өткөн жолу кандай гана түйшүктөр, кандай гана карама-каршылыктар, ар бир доордо өзүнүн карама-каршылыктары болгон да, кайчы пикирлер, карама-каршылыктар, ошонун бардыгы. Орусчага которгондо дагы ой бул националисттик, шовинисттик эпос деп, улуттук деп туруп, анан аны башкача ошо бурмалап ийишип, Манастыдан канкор деп, аны дагы башкача которуп иши кылып, биздин ошо эпосубуздун жолу татаал болгон, өзгөчө ошо Совет доорунда. Анан кийин мисалы ошо Радлов деле которгондо, немис тилине которгондочу каталар болгон дечи, бирок ал эми бизди ошо Европага мындай жол ачып берди да. Ал кишинин дагы салымы көп десек болот. Бирок ошол эпосту коргоо учурунда биздин көптөгөн акылман интеллигенциябыз неме болуп кетти да. Айрылып калдык ошол убактачы. Канча деген репрессияга эле ачык эле аларды атууга кеткен да. Аларды биз ошон үчүн унутпашыбыз керек. Манас изилдөөчүлөрдү кимдер чогулткан, мынакей Мифтаков деген кыргыз болбосо дагы келип чогултуп жүргөн. Ошолордун баардыгын биз эске алып, ошо мындай тарыхты билишибиз керек да. Өзүңдүн да тарыхың, анан мына эпостун эң туура айтып атасыз.
мына биздин Манас академиясынын негизги багыты да ушул болуп атат да. Мисалы сиз менен маектешип атабыз. Сиз сыяктуу ушу Манас ааламына, Манас эпосуна монда кайдыгер карабаган, салым кошкон, бир кенедей болсо да ушуга бир иш аракетин жасап аткан инсандар менен биз жолугуп, көрөрмандарга пикир алышып, ушундай интервьюларды тартуулап атабыз да. Бирок мунун баардыгы биздин фондко жазылат да. Биз келечекте ошол Манаска тиешеси бар, Манас боюнча иш аракет жүргүзгөн, Манастын дүйнөсүндө ой жүгүрткөн, өзүнүн ички чыгармачылыгын кыл калемде болобу, жазууда болобу, котормодо болобу чыгарган ушундай инсандардын фондун түзүп атабыз да. Буюрса муну эми мурдагы заман ал эми баягы репрессияга туш болду. Андан кийин дагы биз ууш кыйыш болуп, Манаска бир күн ооп карап, бир күн тескери карап, ушундай бир сиз айткандай татаал жолду басып келди да. Эми буюрса муну жаңы заман деп коебузбу, же болбосо ушу биздин ушу өнүгүү этабыбыз деп коебузбу, ушунда биздин өзүбүздүн дөөлөтүбүзгө астейдил мамиле жасалып, мамлекет тарабынан да кам көрүлүп атканда, ушул убакыттан биз пайдаланып, биз көп нерселерди ушундай сактап калалы деген изги тилек менен иш алып барып атабыз да. Ошо өзүнчө фонд кылалы депчи. Анткени эми баары бул кызмат, жумуш баарыбыздыкы эле утурумдук нерсе да. Биздин кийинки урпактарга бир азыр цифризация болуп калды, бүт сакталып калышы керек да. Уюткудай болуп сакталып калса, мына сиз чет элде жүрүп, ошондой маалыматтын таңкыстыгын абдан баштан көп өткөрүптүрсүз. Баягы биз азыркы аутсанын теги ага окутуучусу Карабаев Данияр менен дагы мырза менен абдан жакшы маалыматтарды алып, жакшы иштештик да. Анан ушундай маектөрдү ал да айтып атат да. Биз аябай неме мен өзүмдүн башыман өтүп дейт, Манаска кызыгып, анан ошондо маалымат издеп, ушу таппай аябай кыйналганмын дейт да. Анан менин биринчи максатым болгон ушу Манас боюнча болгон маалыматты жайылтуу. Азыр сайт ачып алып, ошол сайтына котормо болобу, Манас боюнча маалыматтарбы, күнүмдүк жаңылыктарбы, бүт баарын жүктөп, аябай сонун иш алып барып атат да ошол жигитибизчи. Демек, мына ушундай ийненин көзүндөй болгон нерсени биз ушу коомчулуктан, элдин арасынан издеп, көрөрмандарга тартуулайлы деген тилегибиз ошол болуп атат да. Анан дагы мен суроомду улантайын деп атам да, сиздин ушул иш аракетиңиз могу Манасты которгондо канча убакыт сарпталды? Мен байкашыма караганда сиз өтө көп эмгектениптирсиз да. Мындай кээ бир котормолор бар да, азыр эми эч кимге жашыруун эмес, заказга алып алып деле которуп атышпайбы? Анан ошентип деле которуп, баягы эми кыргызча айтканда жамбагып аткандар көп да дегендейчи. Бирок сиздин башынан эле тилегиңиз, ниетиңиз мындай жогорку деңгээлде башталган экен да. Канча жыл кетти, эгер мындай айтканда? Мисалы, ошо баардыгын изилдеп, эми изилдеген убакыт деген бул деген мындай чогултуп аткан да, бүт информацияны өзүңө чогултуп, материал жыйнап, бирок которгон убагы дагы, мисалы, ошо чоң ыр түрүндө, ошо Марба жээктин ыр түрүндө 3 жыл тигин которгондо биринчи Манас эле 5 жылдай убакыт кетти да, ошогочу. Эми ыр түрүндө которгон бул өзгөчө. Кара сөз менен которгон бул башкача нерсе да. Ыр түрүндө деген эми баары бир мындай көп убакытты талап кылган иш да булчу. Уйкаштыгы да түшүш керек. Биздин өзүбүздүн ыргагы дагы, манасчылар айтып атканда дагы, мен ошо мурун Манасты англис тилине которгонду окуп аябай мындай капа болгом да. Эми кантип гана ошо менде суроо болгон, кантип гана кыргыз тилин билбеген адам Манасты которо алат депчи. Ошон үчүн бул деген дагы мындай чоң суроо экен да. Ошо сөзүңүз оозуңузда ушул жерден белгилеп кетейин деп атам да. Өткөндө
могу китептин презентациясында дагы жана бизде филология илимдеринин доктору Венера Ахматова аябай белгилеп айтты да, биз үчүн бул табылган эмне үчүн депчи. Себеби дегенде өзүбүздүн кыргыз тилдүү инсан тарабынан которулуп атканы, буга чейин англис тилине көп эле которулду, бирок кыргыз тилдүүлөр которгон жок да депчи. Ошого биз өтө маани беришибиз керек деди. Сиз ошол кепти баштап келатасыз да, анан ошону улай эле ошого да жооп айтсаңыз, жана сиз башка тилдүүлөрдүн англис тилине которгонун окудуңуз да, эми сиз тааныштыңыз, ошону улап кетсеңиз. Ошо Уолтер Мей деген адам которгон, азыр көз өтүп кеткен. Бирок ошону окуганда мен капа эле болдум, чын эле. Өзүм элим үчүн, манас үчүн. Эмнеге биз эми ал котормо ошо сиз айткандай буйртма менен которулган иш да. Эмне дегенде аны мына 84-жылы чыккан Кидай Покровская анда башка топ котормочулар орус тилине которушкан. Анан орус тилинен ал киши англис тилине которуп атат да, котормонун котормосу болуп калды да. Анан ошондо өтө көп каталар, өтө орой каталар көп экен да. Анан англис тилде намыска тие турган, намыска тие турган. Анан ошон үчүн ушунчалык капа болдум. Мисалы башка нерсеге дагы эми көп жактан бизден ошо ката кетип атат. Эми жаңы өлкөбүз деп не кыласың, бирок манаска келгенде ушунчалык чындап эле намыска тиет. Неге ошону биз мындай мен мисалы которгондо 10 лингвист Марбажиев агайдын көзү бар эле. Кызым кел текшертирейик деди. Эч кандай ага мен каршы эмесмин. 10 лингвист болуп текшеришти, жакшы которуптур деп бардыгы макул болушуп, аларды азыр эми англис тилин билген адамдар көп. Эксперт караш керек. Эксперт караш керек. Неге ошол анан ал киши кыргыз тилин билбеген киши которсо, неге биздин эксперттерибиз ал убакта аны текшеришкен жок, караган жок. Жүйөлүү сөз айтып атасыз. Андан кийин аны шаштырып эле, мына Манас эпосунун 1000 жылдыгына 95-жылы шаштырып эле аны ошо 4 томдукту орусчадан англис тилине деп туруп эле 6 айында ал кишини дагы шаштырып туруп, акчасын берип, буйртма кылып которосуң деп туруп, которуп туруп, ошондой иш кылды да. Ага андай болбош керек эле да. Жөн эле ура, Манас англис тилинде чыкты деген эле сөзү калды. Ички мазмуну дал келбейт. Көп аябай айтып атсаң орой каталар аябай көп. Анан ошон үчүн буну мен бул китепти, бул котормону эч ким окубаш керек. Биз аны мындай жайылтуудан алып салышыбыз керек деп көп эле жерде жаздым мен дагы. Соц тармактарда жаздым. Анан бир неме макалаларда жаздым. Бул деген кыргыздын жан дүйнөсүн көрсөтө турган котормо эмес депчи. Ошон үчүн мисалы мен ал кишиге эч кандай жеке немем жок да. Мен Манас үчүн эле ал да эмгектенди. Ал деген англис тилчи мугалим. Ал дагы мугалим экен, англис тилинен берген мугалим. Бирок өмүр бою Англияда жашаган адам жөн эле Кыргызстанга келип эле ошентип которду. Анын дагы күнөөсү жок, бирок колунан келишинче кылды да. Бирок эми Манасты билбеген, Манас дүйнөсүнө кирбеген. Мына биз ар бир кыргызды сурагын баары бир билет Манастын эң түпкүн нерселери эмне депчи, мындай окуя баары бир билет. Азыр өзгөчө билип баштады. Кичинекей балдар деле билет. Ал киши башка жерде төрөлгөн, башка жерде өскөн, башка тилде билген. Кантип неге биз ошо чоң жоопкерчиликти ошо кишиге эле неме кылып койдук да, берип койдук. Туура айтасыз. Мисалы баары бир бүт нерсени ошо текшериш керек экен да биздечи. Ошон үчүн Манасты дагы сүрөтчүлөр дагы, мисалы ошо сүрөтчү издеп атканда дагы Марбажиев агайдын котормосун немесин которуп атканда, китебин которуп атканда сүрөтчү издегенде дагы мисалы Герцен эле исключение болуш керек да.
эмне дегенде ал дагы өзү таласта өсүп төрөлүп өскөн немис, түү немис болсо дагы баары бир кыргыз деп койсок болот. Таластагы немистер баардыгы кыргызча бизден жакшы сүйлөп атпайбы? Ошон үчүн ал мындай өзгөчө киши деп койсок болот сүрөтчүлөрдү. Бирок сүрөттү да тартканда дагы мындай кыйын сүрөтчү болсо дагы Манаска тарта албайт экен. Ошол сөзүңүздү улап кетейин. Герцен жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Ошол боюнча дагы мен берүү даярдадым да. Кыргыз эл сүрөтчүсү Талай Усубалиев мененчи. Анан Талай Усубалиев мен айтып атпаймынбы? Агай, сиз менен ушу бир эле Герцен үчүн бир берүү жасайынчы, бир кесипкөй профессионал катары ачып бериңизчи. Герцен ким? Герцен эмне үчүн Манаска кайрылды? Манасты кантип ачып бере алды? Биз эми кайерге барсак эле Герцендин сүрөттөрүнө көнүп калганбыз да. Эмнеге ушуга чейин Герцендин сүрөттөрү аркылуу биз Манасты элестетебиз десем, аябай жакшы айтып бербеди. Анан эмне үчүн ал кишини чакырдым? Талай Усубалиев Герценге жолугуп, мастерскойуна барып, аябай маектешкен киши экен да. Бул дагы бизге табылга да. Анан мен айттым, ой, сиздин ошол айтып бергениңизди эфирге жаздырып алып калалы, биздин фондко калсын депчи. Анан Герцен ошондо Талай Усубалиев айтып атат. Герцен баягы суроо бердим дейт да. Мындай аян менен келет, Манас ушундай. Анан сиз өзүңүз немец болсоңуз, кыргыз болбосоңуз, анан кандайча сиз Манас түшүңүзгө кирдиби? Кандай ушундай суроо берсе, айтыптыр да. Күндө ошол немеге барып, мүрзөгө барып, сыйынып, ушундай бата кылдыңызбы? Жок, мен өзүм эле ушинтип айтып, мага ушундай Манастын дүйнөсүн көрсөт, ушундай деп тиленип, ушунчалык каалоосу күчтүү болгон экен да. Бул киши дейт, рухий жактан өтө күчтүү болгон дейт. Анан ушунчалык анын чыгармаларын азырга чейин мен айтып атпаймынбы да, Герцен эми мондай потолокко, чегине чыгарып койгондой эле сезилет. Биз профессионал эмеспиз бизге. А сиз профессионал катары кандай айтасыз? Профессионал катары айтам, туура дейт. Укмуш чегине чыгарып койгон, биз азыр ал чекке чыга да албай атабыз депчи. Ар кимдин өз дүйнөсү бар, өз эмнеси бар деп. Ошон үчүн Герцен боюнча көрүп койсоңуз болот, өтө сонун ушунчалык төгүлүп айтып берген да, ошо Талай Усубалиев. Атайын Герцендин ушу Манас аламына кандайча кайрылып, анан кандай шедеврлер жараткандыгы тууралуучу. Эми муну да айткым келип атат да. Макул. Эми баягы жыйнак чыкты, китеп болупчу. Бүт сиз айткандай баягы балдарга арналган сүрөттөрү менен кооз, бүгүнкү күндө сиз азыр Кыргызстанда жүрүп атасыз. Пикирлер, кандай пикирлерди угуп атасыз китеп боюнча? Китеп боюнча мына жакында эле эпостор фестиваль өттү. Ал жака 30 өлкөдөн ашык изилдөөчүлөр келди. Абдан сонун иш-чара болду. Ушундо дагы Манас академиясы, Дамиреже дагы ушундай сонун иш-чара өткөрүстүңүздөр. Анан ал жакта дагы ошо Америкадан бир жаш эле жигит изилдөөчү келди. Ал өзү мени таап алды. Ушу котормо боюнча эми интернет деген чындап эле күчү чоң нерсе. Сурап ал мага чалганда өзү да Манасты изилдейт экен, Питтсбург университетинен. Көп эле адамдар ошентип жазып атат магачы. Неме деп кызык эле неме. Анан ошол жигит менен сүйлөшүп, ошо Манас жөнүндө 4 саат сүйлөштүк да. Телефондон эле бир дегенде эле Манаска кызыгып, анан ошол жигит айтып атпайбы, ошо рахмат сизге ушинтип мындай жеткиликтүү тил менен которгон экенсиз. Ушундай менин дейт магистратуралык диссертациям аябай чоң жардам берди деди да. Анан кийин ошого дагы өзүм да ыраазы болуп калдым. Башка адамдар дагы жана академияга жазылган, Академия EDU деген платформада да ал жерде макалаларды жазып, илимий макалалар жазып, ошо ким сенин ишиңди колдонсо ошол жерде да чыгат да. Анан Францияда, Улуу Британияда, Кытайда колдонгондор
чыгып атса сүйүнөт экенсиң чындап эле. Нидерландыдан, немеден окушат экен, Япониядан, ошолор ооба Европада көп окушат экен, Японияда көп окушат экен. Ошолор окуса чындап эле сүйүнөт экенсиң да, биздин Манасты. Анан ошо интернеттен таап алып эле кээ бирлер бир американец киши болсо, менин аялым кыргыз эле, бирок өзүнүн уруусун билбейт, ошол Манастан 40 уруу калгансыңар, сиз ошону билип бересизби деп мени санжырачу да кылып ошентип байланышса дагы. Анан аны каяктан болот? Кызыгуу жаралган турбай болот. Жаралат. Ооба, эми кээ бир эми кыргызча билбегендер деле анан кийин кыргыздар деле болот да. Анан ал жакта да биздин балдар кыргыз мекендештерибиздин балдары кыргыз болсо дагы аларды мындай мажбурлап кыргызча үйрөтүп ата энесичи. Анан баары бир мектепке барганда англисче сүйлөшүп, англисче тили чыгат. Анан англис тилинде болсо дагы Манасты билгени зарыл. Бизгечи кыргыз болгон үчүн. Ал жагынан да чоң жумуш болду. Ооба, ошон үчүн. Ошол эле учурда сиз чет элдеги мекендештерди айтасыз. Менин байкаганым Кыргызстандагы эле биздин могу шаардагы балдардын көпчүлүгү Манасты билбей калды да, шаардын балдары. Анан кийин баягы англис тилинде эркин окуп калышты, өзүңүз байкагандайчы. Эркин которуп калышты. Анан ошондо мен байкаганым ата энелеринде дагы, анан окуучуларда дагы ушул китепке кызыгуу болот. Ооба, ооба. Себеби аларга деген кыргызча айтсаң, кыргыз тилин жеткиликтүү билишпейт. Анан англис тилинде Манас десе, сонун дейт. Анан мен бир окуучуну байкап атам, ал деген кыргыз тилин жакшы билбейт экен дагы, кыргыз тилин үйрөнөйүн деп, англис тили аркылуу кыргыз тилин үйрөнүп атат. Мынакей. Ошо ушуга келип калган. Эмесе кыргыз ооба. Кыргыз бала ошентип атат. Демек, могу китепте биз ошо сиз айткандай Манастын өзүн окубаса да жок дегенде англис тилинде окуп дагы ушундай болгон, момундай деп ички мазмунун билип алса, биздин ар бир балдарыбыз чет жерлерде сыймыктануу менен жүрөт деген ой болуп атат да. Ал жагынан сиз Опол тоодо эмгек жасадыңыз. Албетте коомчулуктун атынан, ата энелердин атынан, Манас академиясынын атынан абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми бул ыраазычылык дегенде жеңил эле айтып коюу, бирок деген сиздин ошончо эмгегиңиз, баягы изилдөөчүлүк, өнөр да булчу, изилдөөчүлүк өнөрүңүз, баягы ички дүйнөңүздө бар бир шык бар экен да. Ошол шык бара-бара отуруп баягы чет элде болуп, муктаждыктан улам, эл жерди сагынуудан улам, анан баягы кыргыз адабиятын окуп, ошондон келип туруп анан Манас ааламына келген экенсиз. Бүгүнкү маегиңизде сиз абдан сонун маалыматтарды айтып бердиңиз. Анан мен дагы сөзүмдү аяктап атып, Манаска тиешеси жок болсо да бир суроону бергим келип турат да. Себеби дегенде эми сиз педагог катары Америкада иштеп, иш тажрыйбаңыз күчтүү экен. Бизде азыр билим берүү системасында 12 жылдыкка өтүү боюнча дагы суроо талап да күчөп турат, талаш тартыш дагы болуп атат, түшүнүүчүлүк, түшүнбөөчүлүк дагы болуп атат. Эми сиз кыргыздын кызы катары ушул жактан билим алып кеткен жакшынакай кыз, анан чет элден билим алган, эми сиз баарын салыштырып атасыз да. Сизден өткөн эксперт жок да эми. Ошол боюнча бир оюңузду айтып кетпейсизби көрөрмандарга, бир маалымат болуп калсын, Ооба. Биз азыр Кыргызстанда жүрүп, 12 жылдык окуу программасын өтүп атабыз. Ал менин оюмча абдан туура нерсе. Эмне дегенде, биздин балдар мурун 11-классты бүтүп, баары бир ошо чет элде, чет жакта окуйм деген максаттуулар көп да. Ошон үчүн англис тилин окуп атат да балдарчы. Эми дүйнөнүн тили англис тили болуп калды. Кайсы жакка барбасын, Малайзияга барбасын, Сингапурга барбасын, баары бир англис тилде окушат. Европада дагы. Анан ал жакка 11-класс менен бүтүп барса, биздин аттестат менен, баары бир жыл
жетишпейт экен да, 1 жыл программасын алар кайра алышат, бир сабактарын алышат да. 12 жылдык аттестат менен барса, биз дагы мына ошо жана Кембридж программасын киргизип атабыз да, окуу программасын. Ал жерде өздөрүнүн эл аралык экзамендери бар да, тесттери бар. IGCSE деген тест бар, AS level, ар бир уровендеги тесттер бар. Анан A level деген тести бар. Ошол тесттерден өтсө, жакшы көрсөтмө берсе, жакшы балл алса, биздин балдар азыр ОРТ дагы тапшырып атат. Тегиндей ошол тесттерди тапшырып, жакшы ийгиликке жетишсе, ошол 1 жылдык окууну экономдоп коет эле да, биздин балдарчы. 1 жыл эрте бүтөт эле. Ал деген чет өлкөлүк университетке өткөндөчү, ал деген мисалы 1 жыл деген убакыт. 1 жыл эрте бүтөт университетти. Убакыт болгондо да ал деген кымбат. Мисалы чет өлкөлүк мындай эл аралык студент болуп барганда сен 4 эсе көп төлөйсүң. Ошондой экзаменди алып жакшы жыйынтык көрсөтсө, стипендия да берет балага. И 1 жылдагы экономдоп алат бала да, 1 жыл эрте бүтөт. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр эми баары бир кыйын өтүш, бирок ошо кыйынчылыкка карабай, мына бир кичине азыр кыйналып койсок, кийин ошо биздин балдар бул деген мындай бүт дүйнөгө жол ачылат да, балдаргачы. Ошол 12 классты бүткөн, аттестатты алган балдарга жол ачылат, ойлойм да. Бирок ошон үчүн биз мына билим берүү министрлигинде чоң мындай маселе болуп атат. Биз өзүбүздүн мугалимдерди мындай вебинар болобу, тренингдер болобу, барып ар бир биздин ар бир областка барып туруп, ошолорду жергиликтүү жерде, ошол жерде даярдашыбыз керек. Адистердин өзүн даярдаш керек. Мугалимдерди да эми баары бир коркуу сезим болот да. Туура. Не деген программа, биз мындай көнгөн жок эле, билбейт элек. Болуп атат, талаш болуп атат. Ошолорду жоюш үчүн эң туура айттыңыз. Тренинг семинарларды өтүп жерлерде. Анткени борборго чакырганда аз эле келип калат да. Азыр жанагы кербен кылып жерлерди кыдырса. Анан ошол жердеги мектептин өзүн дагы адистер көрөт эле да, бул министрликтен барган специалисттер деле көрөт эле да, кандай мектептин шарты кандай, окуучулар ошо деңгээли кандай, мугалимдери кандай, билим сапаты кандай, канча неме бар, окуучу бар. Ошонун баардыгын мындай статистика алып жазып, өздөрүнүн анан кийин мындай неме болот эле да. Ошон үчүн көп жумуш, бирок бизге керектүү жумуш. Биздин келечекке чечиш керек. Келечекке керек жумуш. Анан ошо Манасты дагы унутпашыбыз керек да, ошо балдарга дагы айтышыбыз керек. Мисалы ошо Манасты окугандан кийин деле мен бир жолу айтты элем, бир акынга неме деп, ошо Манасты окугандан кийин гана мен өзүм кыргыз экенимди сездим деп. Не дегенде мындай башка тилде деле сүйлөйсүң, орусча деле сүйлөйсүң, орус адабиятында ушунчалык жакшы көрүп өскөм, баарын окуп, башка америкалык адабиятты, англиялык адабиятын, баардыгын, адабиятты өзүм аябай жакшы көрөм. Бирок ошо ал убакта аларды окуп жүргөндө жөн эле адам экем да. Эми кыргызча үйдө кыргызча сүйлөп аткан менен деле баары бизге бул это как мындай кыргыздын ички дүйнөсүнө сүңгүп кире алган жоксуз. Бирок да, жөн эле адам болуп жашап жүргөн экенсиң. А Манасты окугандан кийин мен кыргыз экем. Сыймыктануу пайда болду. Сыймыктануу чындап эле ушунчалык өзгөчө сезим экен да. Ошо кыргыз болуп төрөлгөнүмө ушунчалык ыраазычылык болот экен да. Ошон үчүн биз балдарды ошо унуттурбашыбыз керек. Ошо англис тилде тили чыгып атса дагы, англис тилинде окутуп, биздин баалуулуктарды беришибиз керек да. Дагы бир суроо да, ошо сиз баягы билим берүү системасы жөнүндө жакшы айтып кеттиңиз. Ошол эле учурда, мисалы сиз чет өлкөдө иштедиңиз, педагог катарычы. Эми ушу Манасты биз эми балдарга кантип үйрөтөбүз деп эле баш оор кылып отурбай, ошо мектепке, бала бакчага Манас таануу деген эле сабакты киргизип койсок, милдеттүү түрдө болот эле да. Милдеттүү түрдө. Ошондо бала бакчада да кыргыз тил кирип атат,
жанагы би кирип атат, ооба, ооба. англис тили кирип атат, ошондой эле манас таанууду эле киргизип койсо аларга жеткинчектерге мына сиз эне катары балдарымды тарбиялаш үчүн манасты окуп үйрөнүп баштадым деп атпайсызбы? Ооба. Бул жерде баарыбыз эле Кудайга шүгүр китептер бар, котормочулар бар, түшүнбөгөн сөздү сурай турган булактар бар, жана басып жүргөн энциклопедисттерибиз бар. Ооба. Анан ошону киргизип койсок абдан сонун болот беле. Коомчулуктун деле тилеги ушул болуп атат да азырчы. Ооба. Эгер билим берүү министрлиги ушуга бир өзгөчө көңүл бөлүп, басым жасап, бала бакчаларга, мектептерге манас таанууну предмет катары киргизип койгондо, сонун ой ушу предмет катары киргизип, анан мисалы баары бир кыргыз тилине дагы чоң басым жасашыбыз керек. Биз эми кыргыз өлкөсүндө биздин балдар баары бир кыргыз тилинде ошо кара сөз менен, кара сөз менен болсо кара сөз менен аларга жомок катары эле айтып берсең кызыгат. Америкада мен ошо балдарымды кичинекей кезинде немеде мамлекеттик китепкана, ар бир китапкана өзүңдүн жашаган жериңе бир китепкана болот. Жакын эле жер барасың, жөөдө эле барасың. Балдарың менен өзүнчө бир балдарга жомок окуу деген бир саат болот. Бир саат. Мына мисалы, ким окуйт аны? Ошо неменин эле жумушчулары, китепкананын жумушчулары бир китепти мындай балдарга ылайыктуу китепти тандайт да, ошону окуп берет. 3 жаштагы, 5 жаштагы балдар жыргап, кунт коюп окушат. Анан бул мындай деп. Мисалы биз ошо манас таанууну деп ушул инсон тажрыйба экен. Мына бизде эле ошо мамлекеттик китепканалар көп да. Ошондой программа киргизиш керек. Бир бурч ачып туруп эле, мына кичинекей кичинекей эле бурч, бир бөлмө эле жетет ошогочу. Анан бизде деле жаш келиндер балдары менен үйдө отурганда, аларга сонун нерсе болот. Бул чоң нерсе. Балдарын алып барат дагы, ал жерде китеп окуйт, китеп окугандан кийин ойношот. Оюн түрүндө дагы балдарга тарбия. Жеткиликтүү болот да. Тарбия. Анан абдан жакшы идея экен, мага абдан жакты ушул идея. Анткени азыр биз бала тарбиялоодо да аябай аксап атабыз да. Жаш энелер баягы кандай тарбияласак, кантип тарбияласак депчи. Анан баягы эле күнүмдүк эле нерселер менен чектелип калып атышат да. Курсагын тойгозот, анан паркка алып чыгат, сейилдетет, анан кайра алып келет. Ошо мен ойлойм да, биз ошону түшүнбөй атабыз. Эмне дегенде азыр глобалдык проблема балалуу болбой. Кээ бирлер мисалы өз каалоосу менен эле балалуу болгусу келбеген өлкөлөр да бар. Япония, Түштүк Корея дегенде бул деген өтө чоң маселе да. Неме Кытайда деле жаш адамдар балалуу болгусу келишпейт. Мисалы үйлөнсө дагы балалуу болгусу келишпейт. Child free деген нерсе мындай түшүнүк бар болуп калды. Ал деген балалуу болгусу келбеген адам деген түшүнүк да. Ошондой популярдуу болуп кетти. А биз Кудайга шүгүр, мен көрүп атам, мына Бишкекте деле, Кыргызстанда деле биздин эл баары бир баланы өтө, биз баланы ошо картаң адамдар дагы бизди урушканда бай болгур деп урушчу да. Биз баланы дегенде өйдө көтөрчүбүз. Дайыма. Анан ошон үчүн бизде ошол проблема жок болгонго биз бактылуубуз. Ошон үчүн ошол балдарды биз азыр чындап эле аздиктеп, мына ушуга суугарып, окутуп алышыбыз керек да. Жөн эле телефонду колунан карматып койбойчу. Телефондон да алаксыйт. Биздин балдар телефон менен эле чектелип калып, телефондон башка дүйнөнү билбей калып атышат. Ата-энелер көргөзбөй атат. Анан бизде коомчулукта, ушу мамлекеттик деңгээлде ушуну негизи киргизиш керек экен. Ушуну көтөрүп туруп эле ар бир ошо үйүнө жакын жердеги эмнелерге балдар бурчун ачып, ошо жерде китеп окуйт. Балким кээ бир жерлеринде практикаланып аткан чыгар, бирок деген аны жайылтыш керек. Азыр деген мына социалдык желелерде бат эле жайылат да. Мына ушул номер 5-чи могу китепканада мондай болуп атат. Ал деген жума сайын ушул күнү
3-чү күнү дайым ошол жерде эртең мененки 10-дон баштап 11ге чейин ошо бала убакыты деп туруп, ушундай ар бир баланын жашы катары 3 жаштан 5 жашка чейин, 5 жаштан 7 жашка чейин деп жаш курагына жараша бөлүштүрүп өзгөчө мына биз жайкы каникулга тарадык. Балдарды ата-энелер эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Ошо китепканаларды, мамлекеттик китепканаларды кылыш керек. Биз сиз да педагог, мен да педагог болгон үчүн ушу балдар темасы аябай козголуп кетти да. Чындыгында лагерге жөнөткөндө ал жерде деле китеп окутуп, мындай көзөмөл болот дегенден деле алыс элебиз да. Анткени лагердин өзүнүн тартиби бар, эртең менен турат, деген эмне кылат, бул иш-чараны өткөрөт, мындай оюн зоок ушул эле да. Бирок ошол жерге да китепкана ачылып, китепканага кирип, ушул китепти окуп ушинтет деген нерсе деле жок. Ошол жери кичине көйгөй болуп атат да. Анда эмесе Акылай айым аябай мен үчүн кызыктуу маек болду. Сиз ушул биздин Дил маек берүүбүзгө келип, өзүңүздүн ичиңиздеги толуп жаткан жакшы нерселериңизди, ойлоруңузду, пикирлериңизди бөлүшүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен сиз менен абдан жакындан аңгемелешкенден кийин сыймыктануу пайда болду менде. Баягы китеп чыкса эле биз деп эле калабыз да. Анан китеп жөнүндөгү сиздин куруп берген аңгемеңиз бул, мен айттым го, илимий эле чоң диссертация болуптур депчи. Буйруса, сиз илимий жактан дагы, котормочулук жактан дагы дүйнөңүздү байыта бериңиз. Биздин кыргыздын уул кыздары чет өлкөдө жүрсө дагы өз мекенинин керегине жарап, ушул мекенчилдик сезими бийиктеп, өздөрү тарбиялап аткан балдар кыздарына дагы ушу Кыргызстан өлкөсү жөнүндө, биздин түпкү маданиятыбыз, дүүлөтүбүз жөнүндө берип жүргөнү бул ар бир кыргызды сыймыктандырат да. Ошон үчүн мен сиздин жасаган ишиңиз тууралуу кеңири маек алып угуп, жан дүйнөңүз менен таанышып абдан сыймыктандым. Бар болуңуз, дайыма ушул Манас ааламында дагы бир жаңы идеялар келип, жаратмандыкты колго алып, мындан ары дагы баягы чет элдиктердин баары кирип көрүп атат деп атпайсызбы? Буйрусун, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мына ушундай колдоолор коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан боло берсин, боло берерине ишенемин. Анан сизге бекем ден соолук, балдарыңыздын сиз каалагандай мыкты тарбияда өсүп өнүп, алардын дагы пайдасы биздин Кыргызстанга тие турган болсун. Кыргызстан сыймыктана турган болсун. Ошол максат тилектериңиз ишке ашышын каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Рахмат сизге Чынаржы. Урматтуу көрөрмандар, мына азыр эле Акылай айым менен болгон биздин абдан жакшы маегибизге күбө болдуңуздар. Биздин оюбузча сиздерге керектүү маалыматтарды аласыздар деген ишенимдебиз. Бар болуңуздар, кайрадан дагы бир кызыктуу инсаныбыз менен жолукканча арыбаңыздар.